Эмес чыкты. Бул соттордо сатылган соттор окшойт. Бул дагы приказды аткарган соттойт. Себеби дегенде башчы чириген болсо, аягы да ошондо чириген болот да. Сотто ойлойм, законду тепсеген соттор эч убакта элдин камын ойлобойт, элдин бир күмөн, то есть бир немесине көмөк боло албайт. Мындай сотторду реформа болбосо, мындай сотторду эл көтөрүп чыгып туруп, жок кылмайынчан эч убакта чындык болбойт. Биздин өлкөдө, биздин Кыргызстанда чындык деген, закон деген түп тамыр менен жоголуп. Башчы кандай болсо, аяк ошондой болуп калыптыр. Көрсө булар жөн гана формасын кийүү менен, законду тейлөө менен, элдин кызыкчылыгын ойлобостон, элдин күмөнүн чечпестен таза жерде жүргөн. Бир эле менин эмес, Өмүрөк Токтогулович эмес. 2000 деген адан ашык кишилерди мага сообщение келип атат. Законсуз алып туруп камап атат деп. Бул эмне деген шундук? Элине канчалык жакшылык кылса, элин менен жери менен бирге болсо, эли менен ар дайым кызмат кылган кишилерди бул мени Өмүрөк Токтогулович кимге мешать берип атат? Элин баккан үчүн мешать берип атат. Эли менен чогуу болгон ишин мешать атат. Эли буну миллиондогон элди колдогон үчүн мешать атат. Же өздөрүнүн колунан эч кандай жумуш келбеген үчүн буларды коршуп атабы? Эч кандай жылыш болбой эле эл азыр ачырып калды. Правдовойный программаны көтөрүшпөйбү? Ошону чечишпейби? Мына жердеги азыркы болуп аткан коюкту чечишпейби? Азыр ушунда башкаруу чарасы ошол бойдон калтырылды. Ошол менен калтырылды. Апелляцияны неткени подтвердить тойса колдошкон жок. Ошо менен 2 айдан 31-июнга чейин калтырылды. Мен да сүйлөп коечу. Биздин мынакей соттордун жүзүн көрдүк. Бир туугандардын